Жаңы конституцияга ылайык Садыр Жапаров 11 жыл президент бола алат. Чоң ойгондо кийесиз. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевди чапан кийгизип узатышты. Жаздан тарта Кытай грантына оңдоло турган Бишкектин көчөлөрү. Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы программасы күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Жаңы конституцияга ылайык Садыр Жапаров 11 жыл президент бола алат. Садыр Жапаров референдумдан кийин президенттик кызматын сактап кала алат. Мындан кийин шайлоо болбойт. Мындай жобо жаңы конституцияда жазылган. Ага ылайык Садыр Жапаров 6 жыл президент болот. Ошондой эле андан кийин дагы ал президент болуу укугун ала алат. Кайча. Конституцияга ылайык 2021 жылы өткөн президенттик шайлоо биринчи болуп саналат. Андан кийин президент 5 жылга шайланат. Башкача айтканда, бир эле адам 2 жолу президент болууга укугу бар. А что, так можно было, что ли? Мындай жол менен кетсе, жаңы конституция Садыр Жапаровка 2 мөөнөткө президент болуу укугун берет. Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Жалпак тил менен айтканда, Жапаров бийликке 11 жыл туруу мүмкүнчүлүгү бар экен эми. Чоң ойгондо кийесиз. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевди чапан кийгизип узатышты. Кварталы, жилые массивы, я ухожу в Россию. Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери мурунку жетекчиси Тилек Токтогазиев менен жылуу коштошту. Very nice, very beautiful. Аталган кызматкерлер Токтогазиевге ыраазычылык билдиришип, сүрөт видеолорун Facebook социалдык баракчасы аркылуу бөлүштү. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн экспертизасы департаментинин директору Таалайбек Айдаралиев Токтогазиевге чапан жаап, калпак кийгизди. Чапан өтө чоң болгондуктан Токтогазиев чөгүп кетем го деп тамашалаган. Чогулгандардын бири жөн калбай, атайын ушундай кылып алдык. Чоң ойгондо кийесиз деп тамашалап жооп кайтарышкан. Жаздан тарта Кытай грантына оңдоло турган Бишкектин көчөлөрү. Мэрия Кытай гранты менен жасала турчу долбоор 2 жылга эсептелгенин эске салды. Бул аралыкта 5 көпүрө курулуп, 60 жолду оңдоп түзөө пландалууда. Койчу. 15 марттан тарта Ордо калаада бир нече көчө оңдолуп түзөлүнөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, шаардагы көчөлөр Кытай грантынын эсебинен жасалат. Оңдоо иштери расмий түрдө 2020 жылдын күз айында башталган. Аябай шок кылып салдың го сен мени күтпөгөн жерден. Андан бери биз даярдык иштерин көрүп, баардык көчөлөрдүн ичинен оңдоого муктаж болгон 60 көчөнү тандадык. Анын 43-ü быйыл, 17-си 2022 жылы жасалат деп айтылат маалыматта. Тизмеге кирген көчөлөрдүн көпчүлүгү жаңы конуштар экенин айта кетели. Наконец-то дождались. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле социалдык тармактардан Бизон чекиткей жезет деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.